Кечиргиле, ошондо силер да кечирилесиңер, деп Иса Машайх айткан. Грек тилинде кечирүү деген сөз бошотуу же кой берүү дегенди билдирет. Кечирбөө бул сизди капа кылган адамды кой берүүдөн жана өзүн эркиндикке чыгаруудан баш тартуу болуп саналат. Ичибизде сакталган таарыныч адамдын айланасында көрүнбөгөн бийик дубалдуу түрмөнү курат. Жек көрүү менен өч алуу сезимин алып жүргөн адам өзүн өзү ошол зынданга камап алат. Кызыктуусу, ошол эшиктин ачкычы капа болгон адамдын өз колунда. Бул таарынткан адамды кечирүүдө. Бир кызды классташтары аябай көп шылдыңдашчу. Бирок ал жан дүйнөсүндөгү тынчтыкты бир нерсе менен гана сактап кала алган. Ал күн сайын мени таарынткандарды кечиргендей, менин дагы күнөөлөрүмдү кечире көр деп сыйынган. Ал жүрөгүндө таарынычтын орун алышына аң сезимдүү түрдө жол берген эмес. Кечирүү оңой эмес, бирок абдан зарыл. Эгер биз башкаларды кечирбесек, Кудай дагы бизди кечирбейт. Угарман, кечиргиле жана өзүңөрдү эркиндикке кое бергиле. Өзүңүздөр менен дагы, Кудай менен дагы тынчтыкта жашаңыз.